Саламатсыңарбы балдар, бүгүн кыргыз тили сабагында деген темада сабак өтөбүз. Здравствуйте, ребята! Сегодня будем проходить тему на уроке кыргызского языка. Биринчи көнүгү сөздүк жат жазуу. Первое упражнение — словарный диктант. Төмөндөгү сөздөрдү ата-энеңердин көзөмөлү менен жазгыла. Ниже перечисленные слова пишем под диктовку родителей. Экинчи көнүгүү — фонетикалык көнүгүү. Көп деген сөзгө фонетикалык талдоо жасайбыз. Көп деген сөздө канча тамга канча тыбыш бар экендигин жазабыз. К слову «көп» делаем фонетический разбор. Сколько букв и сколько звуков. Пишем. Сегодня мы научимся задавать вопросы с вопросительной частицей «бы» и отвечать на них «да» или «нет». Бүгүн биз «бы» деген бөлүкчөнүн жардамы менен суроо бергенди үйрөнөбүз жана аларга ооба же жок деп жооп бергенди үйрөнөбүз. Эсиңерге туткула, «бы» деген бөлүкчөнүн 8 формасы болот. Мисалы «бы», «би», «бу», «бүү». «Бы» «пыйга» өтүп кеткен кезде «пы», «пи», «пу», «пү» болуп 8 түрү бар. Мисал үчүн үлгүнү карайбыз. Бул окуучубу? Это ученик? Ооба, бул окуучу. Да, это ученик. Бул жакта окуучубу деп суроо бергенде бу бөлүкчө менен суроо түзүлдү. Кийинкини карайбыз. Бул окуучубу? Это ученик? Жок, окуучу эмес. Нет, это не ученик. Бул студент. Это студент. Үчүнчү көнүгүүнү карайбыз. Көп чекиттин ордуна «бы» мүчөсүн жазып, суроолорго жооп бергиле. Ответьте на вопросы утвердительно или отрицательно. Вместо точек впишите вопросительную частицу «бы» или ее варианты. Вот, смотрим на таблицу и выбираем вариант правильный и пишем. Бул бала. А вариантты карайбыз. Бул бала. Бул бала «бы» деп «бы» вариантын тандап жазабыз. Жобу ооба бала. Смотрим на А вариант. Нужно будет вместо точек вставить подходящее окончание. Бул бала. Это мальчик. Чтобы спросить «это мальчик», нам нужно вместо точек поставить частицу «бы». Бул бала «бы» — это мальчик. Ооба бала. Да, мальчик. Вместо точек тоже пишем слова. «Бы» вариантын карайбыз. Бул калем. Это карандаш. Чтобы спросить «это карандаш», мы берем окончание «би». «Би». Вот. Бул калем «би». Это карандаш. Ооба калем. Да, карандаш. А менен «бы» вариантын жазуу түрүндө аткарабыз. Вариант А и «бы» выполняем письменно. Төртүнчү, бешинчи, алтынчы көнүгүүнү ооз-эки аткарабыз. 4, 5, 6 упражнение делаем устно. Можно просто прочитать. 7 көнүгүү ырды көркөм окугула. 7 упражнение. Прочитайте стихотворение выразительно.